Ал эми мамилебизден, окуучулар менен болгон мамилебизден кайсы учурунда балдар сабакка кызыкпай калат? Так, бала аябагандай сезимтал болсо, бул кээ бир кыз балдар көбүнчө аябагандай сезимтал болот. Эркек балдардын арасында деле ушундай балдар бар. Мен өзүмдүн практикамдан билем, ошол алгачкы тажрыйбам аз кезиндеги. Класстын ичинде бир сезимтал бала бар экен. Мен анын сезимталдыгын байкаган эмесмин. Э, Башка классташтарына салыштырмалуу, ал класстын ичинде салыштырмалуу жакшы окуйт эле да. Аябагында активдүү аракет кылат, жакшы окуйт эле дагы. Бирок анын жооп бергени дайыма 4-түк деңгээлде эле. Мен ага 4 коет элем да. Сен 5 алыш үчүн дагы мындан дагы жогорураак деңгээлде окушуң керек. Могу желеден ката кетти, могу желеде мындай тормоз болуп калды деп балага айтат элем, бирок бала аябагандай таарынат эле да. Буларга караганда деп классташтарына айтып салыштырыпчы. Ушуларга караганда мен жооп бердим го. Зато мен айттым го, башкалар эчтеке кылган жок го. Башкаларда толтураак ката болду го деп башкаларды салыштыра берет эле да. Анан мен ага салыштырганын кереги жок экендигин түшүндүрөт элем, иш кылып ошондой кылат элем. Но бирок жылдын аягында ал бала лицейди мен үчүн таштап кеткен да. Анан сурайт да завучтар, эмне үчүн лицейден кетип атасың, окушуң керек эле дегенде, мага именно ушул чынара эжейдин сабагы жаккан жок. Анткени ал дайыма мени басынтып, туура эмес баа койгон, мени баалаган эмес деп айтыптыр да. Анан буну угуп мен аябагандай жаман болдум. Бирок ошол бала жөнөкөй мектепке барып отличник болуп калыптыр. Ал дайыма мага классташтар аркылуу дубай саламын жолдоп тура берген да, өчүшүпчү. Мен аякта отличник болуп атам, жакшы окуп атам, мындай депчи. Ошол менен эле ушул окуя бүтүп калбай, мен бишекке которулуп келип бишекте иштеп жатканымда ошол бала жумушка келип калды да. 8-класста менин айымдан лицейди таштап кеткен бала ошол кайрадан бишекке ошол жаш жаңы окууну бүтүп мугалим болуп, тарбиячы болуп келип калды. Анан аябагандай кызык болдум. Ал мени сразу таанып, салам берди. Бирок дагы эле мындай өзүмдү күнөөлүү сезип, кызыктай абал жаралды да. Ошол дайыма ошол баланын айынан канча жылдап мен өзүмдүн 4 койгонума өкүнүп жүргөнмүн. Көрсө, проблеманын баары баланын сезимталдыгында экен да. Демек, биз мугалимдер ушунчалык, психолог ушунчалык кылдат, ушунчалык сезимтал болушубузду талап кылат экен да бул кесипчи. Демек, бала сезимтал, өзүнүн алган бааларына тарынчаак болгон болсо, биз аны жекече сүйлөшүп, акырын жай түшүндүрүп, аны аяп, ошондой сезими менен аяр мамиле жасашыбыз керек экендигин билдим. Андан кийин баа бала үчүн адилеттүү болбосо, ушул пункттагы жанагы мисалга дал келет. Ошондуктан кандай тапшырма, кандай көнүгүү балдар иш аткарышпасын, сиз алдын ала баа коюунун критерийлери менен окуучуларга тааныштырып койсоңуз, мындай баа айынан чыр-чатактар жолбосо мындай спорлошуулар чыкпайт экен да. Мисалы, ушул көнүгүүдөн ушунча катага 5, мынча катага 4, мынча катага 3, жолбосо ушул көнүгүүнү мындай кылганга депчи, мисалы, ар бир предмет өздөрүнө жараша баалай алат. Мисалы, мен кыргыз тилинен сочинение жазганда текст үчүн көлөмү мынча мынча бетке чейин, сөзүнөн мынча ката, стилистикалык катадан мынчага чейин 5, 4, 3 деп баалап койт элем. Адабияттан дагы ошондой критерийлерди заранее берип туруп, доскага чоң кылып жазып койгонумда, балдар ошол жооп бергенден кийин өзүнүн критерийге салыштырып эле унчукпай калат эле да. Болбосо алар азыркы балдар билесиздер, баа талашып, кадимкидей мугалим менен неме кылышат багындай. Өздөрүнүн укуктарын коргошот. Ушул анан баа коюуда дагы эч